Мен өзүм өспүрүм психологу болгондуктан өспүрүмдөр ар кандай учурларда кайрылышат. Жана өзүн жакшы сезбегенде же мектепке кызыгуусу жок болгондо, депрессия болгондо, же буллинг болгондо, же ата энеси менен карым-катнашы жакшы болбогондо, бирок көбүнчө кыздар негизи кайрылган себеби дагы ушул айыз учурунда дагы ата энелер менен түшүнбөстүк болгондон кайрылышат. Бир учур болгон, 3-чү класста болгондо 9 жаштагы кыз апасына айызым келди деп айтса, апасы аябай урушат. Урушуп, сеники эмнеге келип калды? Меники деген 11-чи класста келген деп аябай катуу урушат. Ошондо кыз өзүн аябай жаман сезип, өзүн кир сезип, меники эмнеге эрте келди деп аябай жаман болуп, анан ошол жаман катуу стресске кабыл алганда айызы келбей калат. Айызы келбей калганда кыз аябай сүйүнөт, айызым келбей калды деп. Ошондуктан айткым келет, урматтуу ата энелер, бул жакта туура түшүнүү менен мамиле кылыш керек. Кыздарыбызды стресске калтырбайлы. Анткени бул стресс болуп, стресстин айынан айыз келбей калса, бул жаман болуп саналат. Анткени өспүрүм куракта ар бир кыздыкы бул айызы келүү бул табигый нерсе болуп саналат. Бул кичинекей кыздын чоңоюп жатканы билинет. Ошондуктан өспүрүм куракка келгенин, бул энеге болгон даярдануусу болот. Ошондуктан биздин көбүнчө кыздарыбыз дагы мен турмушка чыккым келбейт, мен төрөгүм келбейт деп дагы ушинтип айтышат да. Ошондуктан бизде туура маалыматты берели, ата энелер туура маалыматты бериш үчүн дагы көп ушул жөнүндө дагы көп маалыматтарды алсаңыздар болот. Мисалы, маалымат интернет булактарында көп, бирок биздин кыргыз тилинде жакшы жазылган, түшүнүктүү кылып жазылган, гинекологдор, специалисттердин айтылганы боюнча жана дагы ушул тармакта иштеген биздин айымдардын дагы кеңештери бар. Ошону биз айткым келет, ТикТокто кыргыз тилинде, орус тилинде, азыр көп жаштардын баары ТикТокто отуруп атпайбы? Ошондуктан кыздарыңыздар дагы, өзүңүздөр дагы ошол жактан маалыматты алсаңыз болот. Жок, мен Инстаграмда отурам десеңиз, Инстаграмда да баракча бар. Ошол жактан алсаңыз болот. Ал жакта да орусча, кыргызча бар. Андан кийин азыркы көбүнчө жакшы, эң жакшы болгону бул мен үчүн мага жакканы, азыркы өспүрүмдөр менен көп иштейм да. Өзүм дагы кирип Оки тиркемесин жүктөп алып, миске iOS деп коет, Androidке же iOS деп жана Android, iPhone'го дагы скачать этип алса болот, жүктөп алса. Ошол жактан көп маалыматтар бар экен, даже календарына чейин бар экен. Көбүнчө кыздар бар да, мисалы, меники качан келет деп тынчсыздана беришет. Көбүнчө тынчсызданышат. Меники качан келет деп жана дайыма жанына салып личный гигиенаны салып алгандан да уялышат. Балдар шылдыңдап коебу, буллинг болобу деп. Иним көрүп коебу, атам көрүп коебу деп дагы уялышат. Ошондуктан көбүнчө меники келип калса эмне болот, өтүп кетсе эмне болот деп жүрө беришет экен. Ошондуктан календар дагы бар экен. Календарга кирип, кайсыл күнү башталган, кайсыл күнү бүтөт, канча күн уланат, ошону жазып койсоңуздар дагы бул жактан календардан дагы сизге келип турат экен, мына келейин деп калды деп. Анан аны көрүп туруп сиз заранее уже салып алсаңыз болот. Анан ошо дагы айткым келгени, көбүнчө ушу ата энелерге түшүнүү менен кабыл алгыла. Жана дагы бизде кандай десем, азыр көбүнчө айтып коюшат да, бул айыз жөнүндө баардыгы билет. Эмне бул, эмнени көбүнчө эмес. Өткөндө бир Инстаграмдан комментарийди окуп калдым. Ошол жерде комментарийде айтат да, эмнеге бул теманы аябай ачыклап атасыңар, эмнеге буну жарыялап атасыңар деп. Анан айткым келет, негизи бул тармакта иштебегендиктен, бул боюнча кыздар менен тыгыз байланышта болбогондуктан, көбү бул жөнүндө маалыматы жок да. Ошондуктан маалыматы болбогондуктан дагы жандай мындай, кандай десем, комментарий жазылганда, негизи эмне дейсиңер, бул айыз келгенде норма дейсиңерби, эмнеге өтүп кетсе дагы норма деп атасыңар деп аябай бир кыз жазган экен да. Ошондой мындай айымдарга айткым келет, негизи бул учурда айыз келгенде өтүп кетпесин деп приложение кылганбыз, тиркемесин. Бирок эгерде өтүп кете турган болсо, бул норма деп айтпайбыз, ошого жеткизбегенге аракет кылабыз. Эгерде ошого жетип калса, кыз стресс болуп, эмне кыларын билбей, уялып, көчөгө чыга албай, же партасынан тура албай, же эмне кыларын билбей ыйлап отурган учурлар болот да. Ошондой учурда коркпой, мугалимине барып, же классташтарына айтып, же жакын курбуларына мага магазинден алып келип берчи, же коркпой апасына чалып, апа меники ушинтип өтүп
кептир меникini алып кеттиңизчи, же такси менен апасы алып кетсе болот, же такси жөнөтүп койсо болот, же айыл жергесинде болсо атасы келип же апасы келип алып кетсе болот да. Анан ошон үчүн айткым келет, бул жакта эч кандай айызды келип калса көчөдө жүрө бер деп эч ким норма деп жүр деп эч ким айткан жок. Бул жерде эгерде келип калса өзүн кандай алып жүрүш керек деген туура инструкция берилип жатат.